Дубль 2. Кажется, надо еще дубль 2 сделать. Что именно? Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздар урматтуу китепканачылар. Бүгүн болсо атайын конокто Алмагүл Асанкуловна Таалим форум коомдук фондунун директору менен маек болот. Бүгүн болсо китептер, жаңы китептер англис тилинен кыргыз тилине которулган жөнүндө маек жана андан да тышкары китепке байланыштуу кызыктуу окуялар, материалдар менен таанышсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Сизге сөз берейин. Китепканачылар бул Кыргызстан боюнча 2000ден ашык китепканачы көрүп атат. Ушул блог аркылуу сиз өзү жөнүндө айтып бериңиздер. Профессионалдык жактан элдердин баары эле сизди тааныйт, бирок китепканачылар сиз менен таанышып, көрсүн, ошо китептерди ким жасап атат, ким чуркап жүрүп ошо кыргыз тилине которуп атат деген атайын ушу видео болупту. Маек кылайлы дедик. Рахмат, чоң рахмат. Биздин фонд, Таалим форум коомдук фонду 2007-жылдан баштап иштеп келе жатат. Биздин көбүнчөсү долбоорлор, көбүнчөсү билим берүү тармагында. Анан биз Америка Кошмо Штаттын китеп котормо программасына катышабыз. Биздин эң биринчи китебибиз 2016-жылы чыккан. Бул белгилүү америкалык жазуучунун Рэй Брэдбери «Какым ширеси» деп аталган китеби чыккан. Ушул китепти биз которуп кыргыз тилине чыгарганбыз. 3000 нускада чыккан. Биз тандаган китебибиз балдарга арналат. Ошондуктан биз ошол классикалык жакшы бир китепти тандап которуп кыргыз тилинде чыгарганбыз. Андан кийин ошол конкурстун шартына балдарга адабий китептен тышкары илимий экология боюнча китептер да чыксын деп бизге айтылганда, биз ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп экология боюнча китептерди тандап чыгардык. Анткени биздин фонд эко билим тармагында көп иш алып барат. Биз мугалимдер үчүн семинар өткөрөбүз, мугалимдер үчүн атайын методикалык колдонмолорду чыгарабыз. Анан биз өзүбүз билебиз, экология, жаратылыш, жер жөнүндө балдарга арналган китептер абдан аз. Ошондуктан биз Америкадагы чыккан эң жакшы китептерден тандап, биринчиден бул балдарга деген сериянын экология боюнча китебин чыгарганбыз. Андан кийин конкурска катышып, биз балдарга жаратылыш жөнүндө китепти чыгарып бергенбиз. Бүт китептер библиотекаларга, китепканаларга таратылды, мектептерге да барган. Анткени мектепте мугалимдер эко билим тармагында эко кружокторду, сабактан тышкары ар кандай иш-чараларды уюштурат. Анан бул китептер абдан жакшы мындай кошумча материал катары колдонулат. Анан азыркы убакытта биз ушул программа менен 3 проект, 3 долбоордун үстүндө иштеп келе жатабыз. Жакында чыккан китебибиз Жер планетасы, анын укмуштуу дүйнөсү деген китебибиз чыккан. Мындан тышкары биз дагы бир китепти которуп жатабыз. Ал китеп информатика мугалимдерге абдан пайдалуу китеп болот, анткени ал JavaScript программирование тил жөнүндө китеп. Ал да балдарга арналган китеп. Мындан тышкары биз ушул китептер канча нускада чыкса да, баары бир баарына бүт мектептерге, библиотекаларга жетишсиз. Ошондуктан биз электрондук китептерди да чыгаралы деп бир долбоордун үстүндө иштеп келе жатабыз. Ушул 3 долбоор жөнүндө толугураак маалыматты биздин ушул долбоорлордун координатору Айгерим Жолчубекова айтып берет. Ошол сизге рахмат. Биз менен келип маек курганыңызга чоң рахмат. Ошо азыр китептердин мазмуну боюнча, китептердин идеясы боюнча Айгеримден маалыматтарды алат экенбиз. Бир аздан кийин көрсөңөр болот. Анан сизге да бир суроо берейин дедим эле. Ушул конкурска АКШнын китеп которуу программасына
жөнөкөй адамдар да бере алабы же ошол конкурска катышыш кыйынбы жана кандай сынактан өттүңүз ошол жөнүндө айтып берип койсоңуз. Биринчиден ушул программа абдан жакшы пайдалуу программа деп ойлойм. Анткени ушул программа аркылуу канча жакшы китептер которулуп биздин балдарга берилип атат, бекер таратылат да. Бизден тышкары башка уюмдар да катышат. Абдан жакшы китептер которулуп, англис тилинен, кыргыз тилинен которулуп библиотекаларга таратылып жатат. Ушул конкурс жыл сайын өткөзүлөт. Конкурстун шарттары Кыргызстандагы Америка элчилигинин веб-сайтынан көрсөңөр болот. Мен оюмча китепканаларда ошол конкурска, ошол сынакка катышса болот. Анткени биз да катышабыз, биз как коомдук фонд катары катышабыз. Анын шарттары анчалык татаал эмес. Анкеталарды толтуруп, идеяны жакшылап жазып бериш керек. Эгер кайсы бир керектүү балдарга пайдалуу китепти табып, ошол китеп абдан керектүү деп жазсаңар, мүмкүн китепканаларда ошол конкурстан өтүп, ошол китепти табып, которуп чыгарса болот деп ойлойм. Мен азыр билген боюнча бул китептерди которгонго төлөп беришет, анан ошол китепти басып беришет, анан кийин ошол китептер каяка кетет? Ушул конкурстун жеңүүчүлөр китептин автордук укугун алганга акчасы болот, которгонго акчасы болот и басмаканада ошол китепти канча нускасы 3-4-5 миңден болуш керек, тегерегинде болуш керек. Анткени бизде китепканалар, мектептер көп. Ошого баарына жетсин деп ушул нускада басылыш керек. Ошол. Урматтуу китепканачылар, видеонун аягында сынак болот. Ушул китептердин Жер планетасы боюнча каяктан көрсөңөр, кантип алсаңар болот жөнүндө маалымат беребиз. Ошол үчүн видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сизге ыраазычылык. Азыр болсо менеджер менен толугураак маалымат алайлык ошо китептер жөнүндө. Андан кийин сиз убактты бөлүп бергениңизге жана ошо Талим форум жөнүндө айтып бергенге сизге чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Айгерим менен маек кылат элебиз. Бул Талим форумунун китептер боюнча координатору. Кош келиңиздер. Жана кыскача маалымат менен бөлүшүп берсеңер жакшы болот эле. Ошо китеп кантип чыкты? Китептин башынан идеясынан аягына чыккача сиз карагансыз. Андан кийин ошол жөнүндө бөлүшүп бербейсизби ойлорубузду? Кандай кыйынчылыктар болду? Кандай үлкүнчүлүү моменттер болду? Андан кийин акыркы эмеде конкурста ушу китептер кимдер алат? Чоң рахмат, саламатсызбы? Туура айтасыз, ушул китептерди чыгарууда абдан көптөгөн окуялар болот. Алардын ичинде кыйынчылыктар дагы болот. Мындай эсте каларлык жакшы бир учурлары дагы болот. Биздин чыгарган китептерге токтоло кетсек, ушул акыркы чыккан китебибиз Жер планетасы, анын укмуштуу дүйнөсү деп аталат. Бул китеп Кыргызстандагы Америка элчилигинин китеп которуу программасынын колдоосу менен жарыкка чыкты. Негизи биз ушул Америка элчилигинин ушул программага 2016 жылдан бери катышып келе жатабыз. Бул биздин 4-чү китебибиз. Биринчи сынак жарыяланганда ал жакта талаптары бар. Китептер экология багытында, ар кандай IT тармагында жана көптөгөн багыттары бар. Ошол тармактардын бирине туура келиш керек. Биз биринчи китепти тандайбыз. Биздин окурмандарга, мектеп окуучуларына, мугалимдерге негизи кандай китептерге талап болуп жатат деп ошого туура талапка туура келгенди аракет кылабыз дагы. Анан китепти тандап,
ушул китепти биз чыгаргыбыз келип жатат. Биздин окурмандар үчүн, Кыргыз Республикасы үчүн бул китеп маанилүү жана керек деген өзүбүздүн сунушту беребиз. Анан китеп иштелип баштаганда биз биринчи китептин автору менен байланышабыз, же болбосо ушул китепке автордук укугу бар басмаканалар менен байланышабыз. Алар менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде автордук укукту алабыз кыргыз тилине которуу үчүн. Бул биринчи этабы болуп эсептелет. Китептин биз оригинал түрүндө бардык файлдарды алып, анан которуу процессине өтөбүз. Которуп жатканда бул жакта атайын биздин дайыма китептерибизди которуп жүргөн Жылдыз Турпанова эжебиз которуп берет бул китептерди. Котормочу өз ишин бүтүргөндөн кийин бул китептерди атайын эгерде экология тармагында болсо илимий кеңешчибиз болот. Илимий кеңешчи карап чыгат. Андан кийин бул китеп дагы бир редактурадан өтөт. Ошондон кийин дизайнер иштеп баштайт бул жакта. Ошол учурдан пайдаланып биздин дизайнерибиз Айгүл Мадылбековага дагы ыраазычылык айтып кетелик. Анткени ушул китепти көрсөңүздөр, ар бир сүрөттөрдүн үстүндө ушул жазуулардын бардыгын кыргыз тилине атайын тартып жасап чыккан. Абдан көп убакытты да талап кылат, анан эмгекти да талап кылат да. Бул англис тилинен кыргыз тилине которуп иштеп чыгыш. Ошондой этаптардан өтүп анан китеп негизи басылып чыгат. Басылып чыккандан кийин бул программанын дагы бир жакшы жери китептерди жөн эле чыгарып койбостон мындан ары дагы окурмандарга жеткирүү этаптары да каралган. Биз азыркы күндө бул китепти республикадагы бардык аймактарга тараттык. Ар бир облустук китепканаларда китеп азыр жеткиликтүү. Алар аркылуу райондук жана айылдык китепканаларга бөлүнөт. Ал эми негизи нуска аз болгондуктан 4000 санда чыкты. Бардык мектептерге тилекке каршы жетпейт. Ошол себептен кичинекей бөлүгүн ушул мектептер үчүн берелик деп, мектеп китепканаларына берелик деп биз сынак жарыялап жатабыз. Сынактын мындай шарттары айтып берсеңиз аябай Сынактын шарттары жөнөкөй эле. Ал жакта атайын Google форманы толтуруу керек. Google форманы толтурганда ушундай кандай дагы китептерди кыргыз тилине которуш керек, бир өзүңүздөрдүн сунушуңуздар болсо, жана эң негизгиси жаңы чыккан китепти окурмандарга кантип жеткизиш керек. Балким сиздерде кандайдыр бир идеялар бар, балким сынактарды уюштуруш керек, КВН уюштуруш керек, же атайын китеп окуу форумдарын уюштуруш керек. Ошондой өзүңүздөрдө бир креативдүү идеялар болсо, Google формада берилген суроого бардыгын толук кылып жазып берсеңиздер абдан жакшы болот. Бул бизге дагы жардам болот. Анан ушул жаңы чыккан ар бир китеп өз окурманын тапканга да сиздердин бир чоң салымыңыздар болот деп ишенебиз. Мисалы китепканачылар азыр мен туура түшүнгөн боюнча форманы толтурат, анан кийин заявкалар бергенине жараша силер ошол китептерди таратып бересиңер. Ооба, туура айтасыз. Китепканачылар бул мектеп китепканачыларына гана тиешелүү конкурс. Анткени жалпы китепканалар бул китепти алышат. Саны аз гана болгондуктан биз ушул форманы кандай толтурулду, бардык суроолоруна кандай жооптор берилди, ошого карап туруп кайра биз тандап алган талапкерлер менен байланышабыз. Алар китепти Америка бурчтарынан же болбосо райондук же облустук китепканалардан алып кетишсе болот. Жакшы. Андан кийин 4000 нуска деп атпайсызбы? Эгерде кайра каражаттар тапса, кайра чыгарса болобу же кайра ошол процесстин башынан башташ керекпи? Абдан жакшы суроо. Негизи ойлойм, бул китеп талабы чоң болуп жатат. Анткени китеп эмне менен өзгөчөлөнөт? Бул жакта ар бир барак иллюстрация менен берилген, ар бир тема иллюстрация менен берилген. Жана китептин автору Рэйчел Игнатовский деген айым Америкада ушул китепти өзү жазып, жана сүрөттөрдүн бардыгын өзү тарткан экен, иштеп чыккан экен. Анан New York Times бестселлер деген атайын тизмеде бул автор ошол тизмеге кирет.
ал айымдын мындан башка дагы көптөгөн китептери бар экен. Ошол биз автор менен байланышканда ал өзү аябай сүйүнүп, кыргыз окурмандарына дагы кайрылуусун жасаган. Ал кайрылууну Талим форум коомдук фондунун YouTube каналынан же социалдык баракчаларынан дагы көрүп тапсаңыздар болот. Бөлүшүп коебуз. Тапсаңыздар болот. Анан кайра басып чыгуу боюнча албетте эгерде каражат болсо, биз автор менен байланышып, дагы уруксат алып, анан бул китепти кайра басып чыкса болот. Түшүнүктүү. Анан кийин кече бет ачар болду онлайн түрүндө. Силер ошо чакырганга ыраазычылык билдирип кетейин деп атам. Жана канча заявка келип түштү? Мектеп китепканачылардан. Чоң рахмат. Ооба, кече биз экинчи китептин экинчи бет ачарын кылдык. Экинчи бет ачарды онлайн түрүндө китепканачылар үчүн өткөзгөндө, ал жака 90го жакын китепканачы катышты бардык аймактардан. Биз ушул сынак жөнүндө маалымат берип, жыйынтыктаганда бир 10-15 мүнөттүн ичинде 100дөн ашык келип түштү, 100дөн ашык. Анан азыр дагы карап көрсөк, мындан дагы көп болот болуш керек. Демек, ушул негизи китепканачылар бул жактан баса белгилеп айткым келет. Өздөрүнүн отпуска убагында дагы ушундай бет ачарларга катышып, убактысын бөлүп, анан жөн эле катышып койбой, китепканабызга ушул китеп келип калсын деп өз аракетин кылып, форманы толтуруп жаткан, бул чоң алкыш алар үчүн. Анан демек китеп чыныгы керек экен, алар кызыктар экенин көрсөтүп турат ушундай алардын кадамы. Жакшы. Эко китептер боюнча, экологиялык китептер боюнча балдарга жаратылыш жөнүндө китеп, экология боюнча китеп, жана сиз айтып атасыз, электрондук версиялар бар деп. Жакшы суроо бердиңиз. Бул жакта буга чейин биз дагы 2 китеп чыгарганбыз. Экология боюнча китеп жана балдарга жаратылыш жөнүндө китеп деген. Ошол биздин окуучулар мугалимдерге сабакта жана сабактан тышкаркы иш-чараларында кошумча методикалык материал болсун деп жасаганбыз. Бирок мектептерибиздин саны 2000ден ашканга байланыштуу бул 4000-5000 деген нуска тилекке каршы жетишсиз. Ошол себептен Америка элчилиги китептерди жайылтуу, мындан ары элдерге таанытуу боюнча дагы бир сынак жарыялашып, биз ошол сынакка катышып, ушул 2 китепти атайын платформага электрондук түрдө, жөн гана электрондук эмес, интерактивдүү түрдө жайгаштыруу боюнча азыр иш алып барып жатабыз. Платформабыздын аты Теребел деп аталат. Буюрса, сентябрь айында бул платформанын презентациясы болот. Ал жака да бардык китепканачыларды чакырабыз сөзсүз түрдө. Рахмат. Жана JavaScript боюнча, программирование боюнча ал китептер качан чыгат? Дагы азыркы учурда биз дагы бир долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Бул STEM тармагында жаш окурмандар үчүн, жаштар үчүн код жазуу деген китеп. Бул ал жакта JavaScript программалоо тилин үйрөнүү боюнча китеп. Биз азыр которуу ишин кылып жатабыз. 24-жылы буюрса ушул китеп окурмандарга жеткиликтүү болуп калат. Ал жакта кагаз түрүндө китеп жана электрондук китеп болот турбайбы? Ал жакта басылган китеп болот. JavaScript китеби. Урматтуу китепканачылар, бүгүн болсо ушул кыскача маалымат айтып кеттик. Талим форумунун жасап аткан жумуштары боюнча жана жаңы китеп чыккандар боюнча. Анан кийин айтып кеткендей, видеонун ылдый жагында ссылкалар болот. Ал жерде кайсы Google формадан толтуруш керек, кандай кылып толтуруш керек. Ал жакта 4-5 пункт бар. Мисалы, кандай китептерди сизге кызыктуу депчи. Ошол жакка толугураак маалымат жазгыла. Мисалы, мага экология боюнча же IT боюнча же мисалы бар болсо, ошол китептин мисалын жазып койгула. Мындай кызыктуу, жакшы деген сөздөр менен эмес, толук конкретный маалыматтар менен берсеңиздер жакшы болот эле. Анткени ал китептердин баарын анализдеп, эмкиде дагы жаңы китеп чыкканда ошол анализге таянып, Талим форумундагы жакшы кызыктуу китептер чыгарып берет деп ишенебиз. Андан тышкары
биздин блогдон катталбасыңар катталгыла. Жанагы лайк деген сөз бар экен го, ошол лайк деген мындай койгула. Ошол көрүшкөнчө пока.